Каныкей. Өз аты Санирабиға. Манастың аялы Бұхардың ханы Темирхандың қызы. Манасқа жар болған соң Каныкей аталып қалады. Бұл ханды некедегі аялы дегенді білдіреді. Каныкейдің ақылмандығы Манас Батырдың бала төреп берген жары ғана емес, анын ақылгөй кеңесшісі. Ал бірнеше жолы Манасты ақылмандығы, көрөсөндүгү, көсөмдүгү, сабырдуулугу менен ажалдан арашалап калат. Көз камандар менен болгон окуяны алганда, көз камандар Манасты ууландырып алдап жок кыла турган алдын ала билип калганда барып арачалап жардам берет. Узун чачтын ыктуусу, ургаччынын мыктуусу, кең көйнөктүн тазасы, ургаччынын пашасы деп сүрөттөлөт. Каныкейдин дарыгерчилиги да болгон. Манас жараланып, жарасы улам ырбап жатканда Каныкей кайнатма карадары таптырат. Анан кайнатма карадарыдан баягы кайран катын Каныкей жарасына салдеми, ак чирикти баарысын кузгундатып тептирип, тышынан сууруп алдеми, кырма кызыл дарыны жеңең ичинен баса бердеми, ошондо ооруган жери басылып, Кабылаң Султан каныңдын умаштай көзү ачылып, кубаттанып, тирденип, ошондо курган төрө ирденип, кайра таласка көчүп кетүүгө жарайт. Чоң казатта Алмамбет катуу жараланган учурда да Каныкей жардам берет. Каныкейдин саяпкерлиги. Каныкей ак куланы таптаганда ага күрүштөн күндө жем берет, күндө терин алат деп айтылат эпосто. Семетейге төлгө кылып, Тайторун таптап, аламанга кошуп, натыйжасында жеңишке жетет эмеспи. Каныкейдин оздугу. Манастын жогу кийген кийимдерин башынан бутуна чейин даярдаган. Алган эмес 40 жоронун тондору, шым чалбары, кош жылажын салдырган өтүгү, кемер куру, оттугу, бычагы, бел боосу, милтеси, тинтеси жана башкаларын даярдаган. Айтылуу көкөтөйдүн ашында да кошо кийген камдагай шымды дагы Каныкей өзүнүн кыз келиндери менен тиккени барыбызга белгилүү. Акылмандыгы. Көкөтөйдүн ашы, чоң казат, Каныкейдин жомогу бөлүмдөрүндө, Манастын сөөгүн жашырууда, ага арнап күмбөз салдырууда, Береннин калган туягын душман колуна салып бербей алып качууда, аны бөтөн журтта тарбиялоодо, Тайторуну чабууда өзгөчө көрүнөт.